деп Құранды жерге мындай сөзім тыштап атқан болса, түгел қарап отырады. Адам шығып, эмнеге антесің десе айтады, мен адеп сақтадым. Мына үшін өзі адепсіздік, ақмақшылық. Сен апаңа біреуге зордық табаса, сен қарап отырып, кетіңіз десең, адеп сақтабайсың, барып басын жерге чабыш керек ошо. Қандай сен апаңды зордық атқан болса, сен адеп сақтайсың ошо нәрсеге. Қандай Құранды ырғытып атса, сен адеп сақтайсың. Ошо деле баса жығылыш керек мұны төле мынтип барып. Ошо адеп өзі. Адепсіздерге адептің керегі жоқ болады. Бой көтергенге бой көтер, башың көккө жеткенше дейді. Сенің кичипейілдігіңді, сенің диндарлығыңды тиги қорқоқ деп түшүнүп, анын керегі жоқ. Өзүңү сакташың, укугуңду билишиң керек. Бир жылан сайын тебеленип, астында жанагыдай патек болуп жатып калбастан. Качанга сени коргулуш керек. Бетин жуубаган, дагы бир жерин жуубагандар келип алып туруп, каллаган сени коргулуш керек. Укугуңду билишиң керек сен. Сенин мамлекетиң, сенин элиң, сенин жериң, сенин байлыгың башка бирөөгө сенин байлыгың сууруп кетет, сен отурасың биякта сабырдуулук кылып коюп. Сабырдын кереги жок бул жерде. Бул жерде ошолорго каршы күрөшүүгө сабыр керек. Качып кетпей турганга сабыр керек. Адилетти талап кылганга сабыр керек. Сабыр десе оозду жаап, кор болуп отура бере турган нерсе эмес. Мына ошентип коргулуп атышат. Судан деген жерде экиге бөлүнүп алып кадимгидей башкарып атышат. Башка өлкөлөрдүн баарын ушинтип атат. Ошолор бизге дагы келип, ар кандай МПОлор менен, башкалар менен акчаны көбөрөкпесе биздеги жанагы ЭМОС, жанагы оозунда жүгөнчө катындар көчөгө кыйкырып, Кыргызстандын бадызы чыгылып атышат, МПО деп коюп ат менен. Ошентип бизди МПОлор менен башкарып атат. 2,5 миң МПОсу бар бизде. Ошолордун бизди бузгусу келгендердин. Бизди зомби кылгысы келгендердин. Бизди динибиден ажыраткысы келгендердин. Мыйзам жазып берген ошолор, депутаттарды алдагандар ошолор, аяк-бияка айланткандар ошолор. Керек болсо биздеги саясатты өзгөрткөнгө дагы таасирин тийгизген мына ошолор. Аны биз билгибиз келбейт, билбейбиз, ушундай болуш керек дейбиз, уктап жүрөбүз бардыгыбыз. Адамдардын акылын алып бүттү, кыздардын кийимин алып бүттү, жер байлыгын алып бүттү, эми динибизди алгысы келип атат бардыгы. Ар кандай секталарды киргизип атат. Таластагы ыйык жерлер, Оштогу ыйык жерлер, Баткендеги ыйык жерлер, адамдар ширкке киргизип келип атат. Теңирчинин чоңдору Кытайга чейин барып келип, жөн барган жери жок, тыйын алып келип бизди алдагысы келип атат. Ага карабаста биз бөлүнгүбүз келет. Мына Агахан деп келип, шиит ачып, нарында чоң университет ачып атат, эмне үчүн? Анткени Кыргызстанда согушту булар каалап атышат. Сирияда согуш, Зейдилер деген болчу, исла шииттер бар, ирандыктар бар ошол жерге. Шиит кылып, мынакей азыр хаусилер менен саудилер аябай согушуп атат. Анткени ошол жерде граждандык согуш болуп атат. Сирияда согуш 4 жылдан бери токтой элек. 4 жылдан бери токтойт Сириядагы согуш. Бийликте алави шииттер аны бир чоң мамлекет колдоп атат. Карапайым сүннит бизге окшогон, аны башка мамлекет колдоп, алардын күч сынаша турган жер ушер болуп атат. Эки мамлекеттин футбол талаасы Кыргызстан болгондой эле, эки мамлекет уруша турган жери Сирия болуп атат. Хизбалла шииттердики эртең ушул согуш Кудай сактасын бизге дагы келип калышы мүмкүн. Агахан университет куруп атат, исмаилиттер. Аларды шииттер өздөрү кафырга чыгарат. Ошто булардын школдору бар. Нарынга барсаң курстары бар бардык жерде. А биздин чоңдор аларды кабыл кылып атат мынакей. Кээде спикерлер кабыл кылат, кээде башкалары кабыл кылат. Агахан принц деп. Америка, Европа баргандар барып жолугушат. Эртең биздин кыргыз элчи мели болобуз. Капа болбогула кыргыздарым. Элчи мели болобуз биз. Арак ичип жүрүп, орустан көбүрөөк ичип өтүп кеттик. Алардын аракка ууланып иштеке болбойт экен, биз бомуз жатып калдык мынакей. Алардын кыздары жылаңач экен, бизге үйрөттү. Алардыкы макул эми путтарды үзгөн, биздин путтары кышык кыздарыбыздын баары көчөгө жылаңач чыгып кетти. Ашып кеттик орустан биз. Эртең шиит келе турган болсо, биз тез эле шиит болуп кетсек, эртең экөө урушуп жатып калабыз биз. Бизге оңой эле бир адам уруштуруп коет. Ошто мынакей өзбек кыргызда уруштуруп койду оңой эле. Уйгур кыргыз бээрде кече мушташ болду. Экеле катын кетсе болду, биз мушташа беребиз биз. Сирия оюнчук болуп калат. Сирия жаш баланын маселеси болгон эле биздин Кыргызында болуп турган болсо. Калың Өзбекстан, биякта калың Казакстан турат, чегара Кытай турат биякта. Бизге динде эч кандай демократиянын кереги жок бизге. Бизге Абу Ханифа мазхаб, ахир сүннат ушу жетишти болот бизге. Бизге эч кандай демократия, адамдарга укук бериш керек, каалаган дини карманыш керек. Анын бизге кереги жок туугандарым.
Kança da eski okusu gelbeyt. Alar üniversitetini kurup atat, Tajikistan'a kurup atat. En kembagal yerlere kurat eken, kembagal adamdan aldı da şentip. Kayırmakka balık salıp atkanday kılıp, balıkka kayırmak salıp atkanday kılıp. Ana oylogan adam yok. Erten senin balan sende olup, meslekenen basıp gelev yok bu. Je taşka sıyılıp kalamında şehitler de olup. Senin kızın ergen normal diye je olsun bir gündük, 2 gündük nikahını makulda uşağa koşulup gidevi. Senin baldarın Kuday Tala'ga sığınağı je olsun Hazreti Ali Peygamber dep Kuday'da uşağa sığınağı. Şehit bolup gideviz bu şonda. Bunu kim aytiş gerek dağı? Memleketlik siyasat, diplomatiya, Turşun bardığı gerek bizge, diplomatiya gerek. Biroq hakikat kayakta kalat. O şentip jüri oturup bardığımız yok boldu mınaki. Ayta turgan moldan aparıla sırası kamap çok kılış gerek sözüstürdü. Niye kılış gerek? Kıyındarın bari o şentip ölüp büttü. Sıttaki düşmanda satıp alıp bunu öldür, bunu öldür, bunu öldür dedi. Büt Kırgız namusunu korgoy turganda o şentip kırılıp büttü bardığı. Büt namus yoktur kalotak bir yakta. İlgeri orus bir gelip kıyındarın bari kuvalap, dilin yoktur kalgan erek bir yakta biz. Büt sürgünlük etmiş onun bardığı bizdikiler, kıyındarın bardığı. Antip bir tazalap aldı. Yeme de koşun ki bir tazalay turgan bolup durat. Kayaka şeyin barağız. Amanat memleket bizde. Saktap ötkörüp berişke kiyinki muğun baldarga. Kırgızstan boydun, musulman avat boydun, uşul dinimizi karmangan boydun urmatlı bir tuğandan. Ehtiyat boluşuğuz gerek. O vakit uşu kadağı baylına söz sürdü. Eğer uşulu vakitte biz yendirsek, anda biz yenilip kalağız degen söz. Dinimizge beken boluşuğuz gerek. Görüngen söz nukbaşığız gerek. Görüngen de size girip ketmeşiğiz gerek biz. Hicap giygenime 5 ay bolğonda atenem çeştirip saldı al günü atenene da günü sana da günü sen Allah dukpa kayradan joluğundu gi urmatlı bir tuğanım joluğun senin baktın joluğun senin baktın joluğun senin baktın. Ana atenleri aytarım özüңөр tozoko түшө турган болсоңор эле балдарыңар тозокко түртпөгүлө. Балдарыңар намаз окуп атса, жолук салынып атса ал жаман иш болгон жок. Бирөөлөрдүн балдары алкаш болуп түрмөгө түшүп отурат. Бирөөнүн балдары кыздары сойку болуп атат. Сенин кызың жолук салынып атса, сен кой жолуңду чеч деп айтып атканың кеткен акмакчылык. Ошону токтот. Жок дегенде ошол балаң туура жолго түшүп атса, ошол балаңын туура жолдон тосуп урматтуу бир тууганым. Кыямат келет, сен дагы жооп бересиң. Сен өзүң дагы жолук салынышың керек. Маданият топ эмнеге жетип кеттиң? Эмне вилка менен тамак жегениңе сыймыктанып атасыңбы? Же эмнеге кыйын болуп кеттиң? Деги эле кыргыз кыйын болуп каяка чейин барат? Орус болуп же орус боло албадың? Же англис болуп англис боло албадың? Сен кыргыз бойдон жымшыган бойдон каласың. Теңирчи болуп каяка кетип атасың? Же ит болуп каяка кетип атасың? Коммунист болуп каяка чейин келдиң? Ошо кызың менен балаң намаз окуй турган болсо, кичине жолук салынып калса, ошону тим койбойсуңбу өзүң өлүп баратсаң дагы? Жегениң чочконун эти, жегениң ичкениң арак, арам. Андан кийин балаң туура жолго чөйүн десе, намаз окуп, андай мындай, жөн эле жүрбөйсүңбү дейсиң. Кайсырысың айтып атасың? Кайсырысың ошону сүйлөп атасың? Ошол Россияда калып кеткен, Хакасиядагы чала кыргыздардай болуп, жок болуп кетейин деп атасыңбы? Акыры сенин тукумуң улайтып ошо сенин балдарың, кыздарың, ошол кызың жолук салынса, арак ичпесе, балаң арак ичпесе, ошол нерсе сага жакшы болбойбу? Тынчыктайсың го акыры. Болбосо кызым каерде, денесин кимге сатып аттыр, кимге сойку болуп аттыр, кайсы негирден тууп келет деп отурат элең ойлонуп. Атене ойлонуш керек. Баласы туура жолго түшүп атабы? Ошого жардам бериш керек. Кайрага бир колдоо көрсөтүш керек, поддержка бериш керек. Кедип жакшы жол сатып алып бериш керек. Отка жаса бокко качат дегенде сен өзүң балдарыңды бузуп атасың. Ойлонгунуң сен. Урматтуу бир туугандар. Атамдан мурда сакал койсом болобу дейт. Бул сурооңуз эжемден мурдерге тийсем болобу деген суроодой. Эженин өзүнүн орду бар, сиңдинин өзүнүн орду бар, ошондой эле атанын өзүнүн орду, апанын өзүнүн орду бар. Албетте сакал чыкканда эле коюла берет. Атаңыз койбо, сиз койбой коесузбу? Атаңыз намаз окубайбы, сиз намаз окубай коесузбу? Же атаңыз өлсө сиз да кошулуп өлүп аласызбы деген маселе келет, андай эмес. Ар ким өзү сакалын чыкканда сакалын кое берет, атасын туурап, атасынан сурап сакал коюш керек деген нерсе шариатта жок. Жок жана жок. Өткөндө улак темада тамеки эккен кыргыздар деп бөлдүңүз. Сиздин даражадагы алым ойлонуп сүйлөсө, өткөндө улак темада тамеки эккен кыргыздар. Ооба, тамеки эккен кыргыздар. Мен да тамеки экип чоңойгом. Сөздү түшүнүш керек. Түшүнбөй туруп эле бир нерсени ойлонуп сүйлөсө, антипин тоз шойбой сүйлөш керек. Тамекини мен да эккен, пактаны мен дагы тергенмин. Ошол тамекинин дагы нас тамеки эккендери бар, таптакыр туура эмес ошонусу.
Tameki terген kırgızlar var, ulak çapkan kırgızlar var. Keyber adamda tameki egip çölde жүрген bolsa, toda ulактын kadırın bilbes, anda alar ulak jönde süйлöbөsүn. Siz sözdü antip burvay ele, kıyın bolbay ele uğa veriңiz. Men sözümü özüm bilem kandy süylöbösün. Bir jol tağınıp ketip, niye tameki tekkende niye çişalap atasың arаны? Tameki ekkenleri var, tattaqı toyga çıkpagandar var, sart bolup ketkeni var. Anda dele çetke kakpaş gerek. Ооба, аш жегени бар, 5 бармак жегени бар. Мына биз тамеки жеп чоң айтканбыз. Ошону билебиз биз. Туура сөз туура айтыш керек. Айтып койсоң бич чалап кете турган бардык. Өткөндө бир айтат, эмнеге байлар кедей деп айтасыз дейт. А байды кедей деп айтат, кантип айтыш керек болот? Толуктар ат минип жүргөндөр бар, өмүрүндө чөгө түшкөн, шарга түшкөн эмес, тирилебестен үрүп кеткендер бар. Ана эсте эмне болуптур? Кыргызга мен айтпаганда сага чоң атаң кирип айтып бере ошонун бардыгын. Ошентип жаап, жашырып, өзүңөрдү мактап отуруп, ушул убакка келдиңер. Кыздыңардын көчөгө ачылып, эркектериңердин бир абжип болуп, көчөгө чыгып кеттиңер бардыгыңар. Ана ким айтыш керек болот? Акыры бир айтыш керек болуп каттуураак бир нерсени. Качан жымсалда ушинтип сен жакшы, мен жакшы, сен жакшы, мен жакшы деп шабып отурасыңар бардыгыңарды. Акмакты акмак деш керек. Андан айыппаш керек. Жаман көрсөң 100 жолу жаман көргүнү. Ким эле чычалап кетесиңер бардыгыңар. Ойлонуп, сүйлөсө, ойлонуп, культурный болуп, жасап отурушуга келдиңерби? Ушуга келдиң, капыр болуп кеттиңер жегеден бардыгыңар. Базарга сыйынып, Түркстанга чейин бар, орда ачып кеттиңер баарыңар. Эмне айтыш керек дагы? Araplar Manas atağızı kim деп tanı? Kuday bile tanı. Kim деп tanıganın? Manas'ты bilbeyt. Manas'ты bilbegende toltura. Araplar bilbeyt de Manas'ты. Ököz başka hiç kim bilbeyt tanı. Tilinde mör var olsa emine olar aytıp beriңizçi. Tilinde mör olsa hiç teki olbayt. Manas Arap. Araplardı emne kıras Manas'a tiydirip. Al Kırgız'ın uluttuk batırı olbasa. Arapların dili biz bilbegende toltura жүргөндөр var. Jüre veresin özleri menen. Özbekterdeki var, Tacikterdeki var. Manas istile bargı bile veriş gerek bu onun bardığın. Bolbayt. Komuz gitara çetkeniңер. Keyinki sura. Çın süyle çuçalap ketişet bardığı. Kayıvın aytasan çuçalap ketişet bardığı. Kimele kıyın bardığı. Madaniyatı Orus'tan öğrengen Orus'a oldu bardığın ardığı. Köçöge çıkıp ketti bardığı. Atasını uqpaya kaldı, bal apasını uqpaya kaldı. Kızı köçöge çıkıp ketken. Boyu boz bolup gelip alat. Oşoğa dağı makul. Aldap atat, jedirip atasın. Aldanıp atasın, tayak jep atasın. Amerikalık ötüp süzüp ötüp kelse de kayreget hiç kim çıkpaysın. Tıydığı jedirip atasın. Kızın orsa tarttırıp atasın. Erkeğin barıp oşu urgaçını öldürüp urup atasın. Şermende kılıp. Aranda uyalıp koyuyorsun. Neden uyalasın dağı? Uyala turan kaysı jerin kaldı? Hiç jerin kalgan jok ko. Jılan açıp köçüge çıkıp aldın mı taptakı? Dağı emne kaldı uyala turgan seniki? Barı uğru. Bir köçüyü görünbөгөн bürö kaldı bizde akırı. Bardığı jılan жүрüp biyakta. Uğru besin bürö kaldı bu. Kamasan bar çigeden kamalış gerek. Uğurdagan biri kaldı bu. Aytkan söz Çingizchevdin. Bizim өлkөdө akmaktar menen kimder gana uğurdabайт деген. Uğur emes kimin kaldı? Dağı emnege maktanasın? Dağı emnege sıymıktanasın? Dağı oylonуp süйлөш gerek dep. Kaysıl jappagan aybirin kaldı? Boldu. Sağ bitti şu menen. Subhane rabbike rabbil izzati ma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alamin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Leylekte Nemat Ava degen var. Nemat Ava degen var leylekte. Bu bir kızık kişi özünçen. Anan bir jolu süylep atat, çoğ jinalyşta. Bu bizdin çegara Tacikistan menen eme çegara deyt, 1,5 metrlik baldарды koyup koyun. Avtomat ilse deyt, kundağı jerge tiyip kalasın. Çinda öyle şunday. Anarıkların karasan gerilgen terekte olgan jigitleri deyt. Oşo kayaktan gelip çıgat bizdiki. Katının bari bazarda olup gitti. Baldar emizbey kaldı. Orusun özü çoğun eken, embesileri çoğun bola verirken. Bizge jaraşpaytken al nerse. Liliput'tay olup, barı kişineke olup. Oşon üçün baldar emiziş gerek. Kursağın toyguzuş gerek. Balanı emiziş üçün enenin özünü kursağı tok boluş gerek. Ayalının kanı az. Et jebeyt, özün nemeden jep kelek yakanadan bar, bir nersenin bardığın. Ayalın oturat düğünde. Kuda bir eşekletin cevadım kayerge vardı dağı bir yerden bir. Pamsağa koşup bir nekeni. Oşon oşaptan göre ayalın etap barıp bestek etin ayalın kanı göğürek bolsa densoluk bala törölet. Betin jıltırayt, ayalının beti kuvarat. Anday bolbayt. Ümmetin geleceği oşul ayalların densoluğuna baylanıştı bolot. Anı karaş gerek ayallardan bardı. Kursağın tok kılıç gerek. Anı suyu kaçtetmeş gerek. Bardığını köçüğüne suuk tüygen ayallardı. Anday judu karmaş gerek alardı. Oşo senin mildetin ayalın oğurçan sen kıymata cevap edin şu meselege. Antkeni oşonday janagıday ninormalni baldar oşol densoluğu ninormalni boğun ayallar tuğup eret. Ana sen jaman deysin. Geç kişte tesin anı geç götürük anday bol voyt.
Ошону багышың керек, карашың керек. Анын милдети сени багыш эмес. Аялдар ошо балдарын төрөп, жакшы бала төрөп бериш милдети. Анын багыш сенин милдетиң. Сен отурасың үйдө. Балалардын эркегинде дыңылдап коюп. Ал иштеп кел, сени андай болбойт. Көчөгө чыгып бирөөнүн туалетин каз, бирок аялың үйүндө ханышадай болуш керек. Ар бир аялдын укугу ошондой болуш керек. Тажиктер андай эмес, өзбектер андай эмес, кыргыздын кыздарынын баары каякта? Орусияда. Намус таныш керек. Намус таныш, намус деген болуш керек кичине. Биз улутка бөлбөйбүз, бирок улут деген чүнүк бар да, улуттук сезим болуш керек кичине. Кана кимдин ошо кызы иштеп атат? Бир тажиктин кызы бар экен иштеп аткан ошол жерде. Жок. Өзбектики жок. А биздики толтура. Ушул жерде отургандардын жары менен ошол туугандарыбыз жүрөт биздики. Иш таап бербейбиз ушул жерде биз ошолорго. Ошолорду карабайбыз биз. А экинчи кылып күйөөгө бербейбиз колуна барларга. Пулу батпай аткандарга. Намыс кичине ойгонуш керек, уят туугандар. Шермендечилик бул деген. Да кайсарыбызга мактанабыз, флаг көтөрүп мынтип, гимн ойноп, колду коюп көкөрөккө. Кайсарыбызга биз кыйын болуп атабыз. Кыздарыбыз бар, кор болбаса биздики. Мен таң калам, биз да кыргызбыз да, биз мындайбыз. Бизде аялдар эркин дейт. Чокуң эркин болуп, кул болуп атпады буякта. Эмне кылышын билбей аса, тууп бусурга чыгып сенин кыздарың болбаса, кана эркиндигиң сен? Эркиндигиң бир тыйын болуп калды го, күң болбасаң, кул болбасаң. Ошо эркегиң бар, ошо кыздардын бар, өзү кыйнап уруп атат неме кылып. Чачындырып алып кыйнап атат, сен тойго болуп кеттиң деп. А сен албасаң эмне кылат ал? Сен алып кой биринчи тоткатын өзүң. Баг ошолорду колуңан келсе. Уялбай бияка Кыргызстан деп жазып көчөдө басып жүрөсүң. Намыс кыл. Калпак кийип аласың, калпагың бар деп. Бекит калпагың, уятсыңа кийгенге азыр. Сенин кыздарың ата кор болуп жүрөт. Кайсарыңа калпак кийип атасың сен? Аркасында чоң Кыргызстандын жазуусу бар. Намыс кыласың кете кыргыз болуп кеткениңе. Кыздарын кор кылып жибергенге. Эркектер барсын, мери түшүп өлүп калсын, эчтеке эмес. Эркек ал, ошого жараткан Кудай таалам. Бакканга деп. А кыздарга эмне аякта? Байкуш биздин кыздарыбыз. Мектепти бүт көчөгө кетет бардык эле. Көчөдө биздин кыздар жүргөндө, аларда айып жок. Айып бизде эркектер бардыгыбыз. Ошого аракет кыл сен. Үйлөнгөндө иштеш керек, ана мындай, ушундай үйү бар, аялы бар экен, башка кандай болбойт. Сен багышың керек. Сенин милдетиң. Намыс кичине болуш керек тууганым. Эмнеге калпак кийбейсиң Россияга барганда деп бирөө мага айтат. Кантип кийем калпакты? Ошол жерге барганда кыргызмын деп. Ана сенин кыздарыңды айтсам эмне кылам мен? Магазинге келсем, бүт биздин кыздар жүрүп аткан болсо, магазинге киргенде намыстанат болчумун мен. Мечиттен сүйлөп кайра зуу деп качкан бойдон кетип каласың. Кантип басарга? Ошол жерде биздин кыздар жүрүп аткан болсо. Намыс жок болду. Дагы намыстан эшектин этин жеп алдык деп. Кудайым ошого жедирип койду. Кудайым ошого жедирип койду. Таква болсоң жебейт элең ошону.